Даанышман менен каракчы. Илгерки доордо даанышман бир киши токойдо баратып, жараланган жана жүдөгөн кишиге боору ооруп, атына өңөрүп үйүнө алып барат. Бирок ал киши кара мөртөз каракчы эле өз жолдоштору менен олжу бөлүшө албай чатакташып, алар да өз кезегинде муну иттей сабап, чалажан кылып таштап кеткен. Бир жагынан жаракаттары тынчтык бербей, экинчи тараптан бир жумадан бери ачка калып, бир топ эле дарманы куруп калган эле. Даанышман киши үйүндө анын жараларын таңып, дары дармек берип курсагын тойгузат. 3-4 күн өткөн соң каракчынын бетине кан жүгүрүп демдүү болуп калат. Айланасын карап даанышмандын капчыгына көзү түшөт. Арадан 2 күн өтүп каракчы арам оюн ишке ашырууга батынат. Карыя күндөгүдөй эле бышырган шорпосун ичирип коеюн деп каракчы жаткан керебетке ийилгенде, катып койгон аш быжак менен каракчы аксакалды ичке урат. Өңү бозоруп эле даанышман отуруп калат. Каракчы бутуна туруп, илинип турган капчыгындагы алтындарды алып, даанышмандын атын минип жөнөөрдө карыя минтип кайрылат. Уулум, сенин каракчы экендигиңди башында эле байкагам. Бирок жакшылык кыла берейин деп үйгө алып келип дарыладым. А бирок сен менин болбогон акчама азгырылдың. Ушунча жакшылыгымды көргөн соң акыркы насаатыма кулак сал. Кай жерге барсаң да бул окуяны эч кимге айтпа. Экөөбүздүн ортобузда калсын. Эмнеге? Анткени адамдар жакшылык кылбай коюшпасын. Сага окшогон кара мөртөзгө жолугуп сага жакшылык кылып, аягында куруп калганымды эл укса, чыныгы муктаж адамдарга кол сунбай коебу деп корком. Жакшылыкты айтып жай, жамандыкты айтпай жой. Урматым менен, Нуриет.